Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда экономикалык ишмердүүлүк менен алектенген ишкерлерди жана инвесторлорду коргоону күчөтүүгө багытталган мыйзамга кол койду. Мыйзам ушул жылдын 27-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ага ылайык кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар жөнүндөгү кодекске жана кылмыш жаза процессуалдык кодексине тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Алсак, кылмыш жаза кодекси кайсы бир чиновник өзүнүн кызмат абалынан кыянат пайдаланып, ишкерчилик менен мыйзамдуу алектенгендерге тоскоолдук жараткан учурда ага карата жоопкерчилик караган жаңы берене менен толукталды. Мындан сырткары кызмат адамдары ишкердик субъектилерине мыйзамсыз текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурда же аларды мыйзамдуу ишине тоскоолдук кылган учурларда жоопкерчилик күчөтүлдү. Ошону менен бирге ишкерлер менен инвесторлорго кандайдыр бир кылмыш иши ачылган учурда аларга карата бөгөт коюу чараларын аныктоо маселесине келгенде дагы бул мыйзам жеңилирээк жазаны колдонууга жол ачат. Тактап айтканда, сот органдарын биринчи кезекте электрондук билерик, күрөө коюу же үй камагын колдонуу сыяктуу шарттарды кароого милдеттендирет.